Саламатсыңарбы балдар? Бардыңарга бүгүнкү күнгө жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы зататоч, имя существительное. Зататоч деген эмне? Заттын атын билдирип, ким эмне, кимдер эмнелер деген суроого жооп берген сөздөрдү айтабыз. Мисалы, ким кыз, эмне китеп, сумка. Ким жана эмне деген суроолордун берилишин карап көрөлү. Ким деген суроо кыргыз тилинде бир гана адамдарга берилет. Эмне деген суроо адамдардан башка жандуу жана жансыз заттарга берилет. Зататоштор энчилүү имя собственное жана жалпы имя нарицательное болуп экиге бөлүнөт. Жалпы зататоштор заттардын атын жалпылап көрсөтөт. Мисалы, чоң эне, бабушка, чоң ата, дедушка, тоо, гора, суу, вода, апа, мама, бала, ребенок, карагай, елка. Энчилүү зататоштор деп эмнени айтабыз? Затка энчиленип өзүнө гана таандык болуп коюлган атты энчилүү аттар дейбиз. Энчилүү аттарга адамдардын, шаарлардын, тоолордун, океандардын, мекеменин, окуянын жана башка аттары коюлат. Мисалы, Омар бул сүрөттөгү жигиттин аты, Алия кыздын аты, Ысык-Көл району, Тянь-Шань тоолору, Гүлсарат повести, Бишкек шаары, Кыргыз руху газетасы жана башка сөздөр. Энчилүү аттардын жазылышы энчилүү аттар ар дайым баш тамга менен башталып жазылат. Зататоштордун бөлүнүшүн карайлы. Дагы жандуу заттар, жансыз заттар болуп экиге бөлүнөт. Адамдар, айбандар, жаныбарлар, канаттуулар жана башка түрлүү жаныбарлардын аттары бул жандуу заттар. Ал эми жансыз заттарга буюмдар, жемиштер, жашылчалар, кийим-кечелер, ит-жаяктар кирет. Зататоштун жандуу, жансыз экендигин сүрөттөн карап көрөлү. Жандуу одушевленное, бала, мальчик, ит, собака, чымчык, птичка бул жандуу заттар. Ал эми жансыз неодушевленное, унаа, машина, байпак, носки, китеп, книга бул болсо жансыз заттар болуп эсептелет. Сабагыбыз аяктады балдар, саламатта баргыла, көрүшкөнчө.